Досмамбет Батырбашиев атындагы Чалдовар мектеп гимназиясы. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Сакабекова Зарема Керимкуловна. 7-класс. Кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, урматтуу менин окуучуларым. Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы. Сабагыбызды баштаардан мурда азыркы кырдаалга байланыштуу үй бүлөбүз менен бирдикте аткара турган алтын эрежени эске сала кетсек. Биринчиден, колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Андан кийин үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз, балдар. Балдар, жогорудагы эрежелерди так аткарсаңар, анда силер оору сыркоодон алыс болосуңар. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз бөлүкчөлөр. Анда бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып кетсем. Сабактын максаттары. Кызматчы сөздөрдү эске салуу менен бөлүкчөлөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Өз алдынча сүйлөм түзө алабыз. Бөлүкчөлөрдү катыштырып, текст түзүүнү үйрөнөбүз. Туура сүйлөөгө, адептүү болууга тарбияланабыз. Балдар, биз билебиз, кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Алар маани берүүчү жана маани бербөөчү болуп экиге бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зататоч, сынаточ, ататоч, санаточ, такточ жана этиштер кирет. Ал эми маани бербөөчү сөз түркүмдөрү дагы экиге бөлүнөт. Кызматчы сөз түркүмдөрү жана өзгөчө сөз түркүмдөрү болуп. Кызматчы сөз түркүмдөрүнө жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөр кирет. Биз өткөн сабактарда жандоочтор жана байламталар жөнүндө түшүнүк алганбыз. Бөлүкчөлөр деген эмне? Анда балдар кунт коюп угабыз. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген. Айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маанини киргизген кызматчы сөз бөлүкчөлөр деп аталат. Бөлүкчөлөргө гана, бейим, го, белим, ата, абдан, өтө, эң, эч, ылгый, өңчөй, эле, чейин, ыя, аябай, тимеле, дегеле, нак, как, так, да, дагы, дале, куду, оба деген жана башка сөздөр кирет, балдар. Анда эмесе алган билимибизди бышыктоо үчүн көнүгүү иштейли. О, эпчил турмуш! Азыр баштагыдан да ачуу, өкүнүчтүү, ызалуу, иштин ыңгайын келтирди белем. Деги сенин жылыр күнүң болобу я? Эмне кечиктиң я? Батыйнаш, сени көпкө күттүк. Туура айтасыңар, балдар. Биринчи сүйлөмдөгү бөлүкчө да, белем сөздөрү катышты. Экинчи сүйлөмдө катышкан бөлүкчөлөр ыя деген сөзү болду.
Ал эми 3-чү сүйлөмдөгү бөлүкчө дагы ыя деген сөзү. Балдар, бүгүнкү тема баарыбызга түшүнүктүү болду деп ишенем. Алган билимиңерди дагы да бышыктоо үчүн силерге тапшырма. Бөлүкчөлөрдү катыштырып, чакан текст түзөбүз. Анда бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.